Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ассаламу алейкум Макбал ака. Бүгүнкү күндө көрүп атасыз, сиз деле, биз деле, элдер деле көрүп атат. Базарларда элдер продукта таламай, кумшекер, уун сыяктуу нерселерди кап кылып жыйышып, ошондой нерселер болуп атыптыр. Анан бул кандай түшүнөбүз бул нерсеничи? Бул элдин пейили бузулуп атабы же эмне болуп атышат? Кар жабай коеюн деле кар жабай атат деп дагы айтышып, дагы башка нерселерди кылышты эле. Бул жаздын күнүндө эмне себеп ушул нерселерге? Эмне болуп атат? Ошол тууралуу бир өзүңүздүн эмеңизди айтып өтүңүзчү. Элдерде биздин элдер чото өздөрүн сал жакшы ой жүгүртө албай атышабы? Ушул жөнүндө бир аз комментарий берип өтсөңүз. Рахмат инем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сөзүмдү мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын исми менен баштаймын. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Жакшы суроолор берилди, урматтуу бир тууганым. Аны көрбөгөн адамдар деле калбат ошойт, бардыгы эле көрүп, базарларда сахарлар талашып, 10 кап, un талашып, 20 кап алган адамдар дагы жок эмес. Эмне үчүн дегенде адамдарда толук адамдын жүрөгүнө Алла Тааланын хидият нурун салбагандыгын болуп атат. Бул рызкыны берүүчү бир гана Алла гана болот. Бул адам заты эмес. Адам заты жөн эле себепкербиз. Бул карды жаадырган дагы Алла, жамгырды жаадырган да Алла да. Ошон үчүн биз ушул кээ бирлерде туруп, биздин азыр бир туугандарыбыз Аллага да наразы болуп кетишти да. Эмне үчүн дегенде, кар жабады, быйыл кандай болот, кыш кандай болот экен, суу кандай болот экен, эмне кылабыз деген бир туугандарыбыз жок эмес да. Бул жерде ушул un талашып, ноутбук талашкан бир туугандарыма жалпы айтат элем. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу кыргыз элим. Бул аз эле убакыт калды, урматтуу бир туугандарым. Бул дүйнөдөн өлбөгөн пенде жок. Бардыгыбыз бир убакыт келет, сөзсүз келет. Сөзсүз өлүм жытын жыттайбыз. Анан 10 капты алып алып, унду алып алып, үйүңүзгө алып барып алып, ошол 10 каптагы сизге насип этпей калышы мүмкүн. Бул жерде жөн эле бир бизнесмендердин оюну болуп атат. Сахар кымбаттайт экен деп койсо, эл аябай ишенчек болуп алдык да. Бул азыркы жашоо, жашап аткан жашоо, бул бузуку, фитна жашоо. Акыркы замандын белгилери. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дейт, акыркы заманда жалганчылар чынчыл болуп, чынчылдар жалганчы болуп калат деген да. Ошого эле жараша бир нерсе о деселе о деп барып эле алып отурган заман болуп калды да. Мен деле көзүм менен көрүп атам. Картошкаларды деле үйүп атышат, үйүнө пияздарды деле үйүп атышат. Ошол жан талашып, ушу ырыскым токтоп калат экен деп уундарды алып аткан бир туугандарыма кайрылат элем. Урматтуу бир туугандарым, ырыскыны берүүчү Алла болот. Сиз 10 кап унду алып алып, 15 кап сахар алып алып, эртеңки күндө ошол бардыгын жеп түгөтө албай дүйнөдөн кайтышыңыз мүмкүн. Бул хак нерсе. Кудайга шүгүр, өзүңүзгө жетиштүү нерсе алыңыз. Бул дагы көп un алып, көп сахар алган, бул дагы ысырапчылыкка кирет. Апарып сарайыңызга жыясыз, үйүңүзгө жыясыз, чычкан жейт, калар жейт, үйүңүздү бүт каларга толтуруп өлтүрөсүз. Өзүңүзгө жараштуу нерсени алың. Бул жерде бизнесмендердин кылганында бир фейк бир оюну болуп атат. Мына кечеги күндө мен өзүм көзүм менен көрдүм. Бишкекте ноутбук кымбаттайт экен деп биринин үстүнө бир адамдар кийип атат. Астагфиралла, бир туугандарым, ноутбукту эмне кыласыңар? Урматтуу кыргыз элим. Эмне кыласыңар ноутбукту? Кымбаттаганда эмне кыласыңар? Силерге ноутбук силерге оокат береби? 30 миңге, 40 миңге коркпой барып алып сатып алып атасыңар да. Бизде эл бай, өкмөт кембагал. Биз өзү элге, негизи бизге элге эч нерсе жакпайт экен да, элге эч нерсе жакпайт. Кымбаттап кетсе, ой кымбаттап кетти дейт. Арзандап кетсе, эмнеге арзандап кетти экен деп. Азыр ушул моментте un 2000ге, 1600 магазин баасына сатылат деп атат. 1700ге, 2000ге чейин чыкса, эртең 1000ге чыгып кетсе, ошо 1000 сомдук унду алышпайт. Элдер сомнение кылат. Неге үчүн 2000дик un 1000ге түшүп кетти деп, эмнеге түшпөш керек? Бардыгы Алладан болот. Анан кар жаба койду деп эле Аллах Таала буякта калып кетип эле жараткан Аллах Тааланын ишине киришип кеттик. Карды берүүчү Алла, жамгырды берүүчү Алла, ырыскыны берүүчү Алла болот. Сизди бастырган да Алла, сизди тургузган да Алла, түндү берип туруп уктаткан да Алла болот, жарыкты берген да Алла болот. Bir gün эле Алла Таалам ушул бизге
бир эле күн жарыктыкты кечке бербей койсунчу, түн болуп туруп алсынчы. Көп адамдар жүрөгү жарылып өлүп калат. Урматтуу бир туугандарым, андан көрө Аллага ибадатка түшкүлө. Аллага ишенгиле. Аллага ишениңиздер, урматтуу бир туугандарым. Бул эч кандай бул бардык нерсе Алладан гана болот. Керек болсо, ошол 15 капты үйүнө жыйып алган адамдын үйүнө ачарчылык келип калат да. Алла Таала ушундай эле келтирип коет да. Ошо 10 ундап барып үйүңүзгө жыясыз. Алла Таала ушундай унуңузга ушундай күйөлөрдү, ушундай кумурскаларды жайнатып коет, унду жей албай каласыз. Насип этпей калат, урматтуу бир туугандарым. Биз бириге турган маалдабыз. Ушундай жалган нерселерди ушунчалык мен тоба кылдым, таң калдым. Ушундай сайттар чыкты, жалганчы сайттар. Астагфиралла дейт, Путиндин дейт, акыбалы кетип, Кытайдан жардам сурап, арыжа сурап атат экен, аскер сурап атат экен деп. Ой, жалганды эмне кылабыз, урматтуу бир туугандарым? Ушу Кыргызстанга окшогон эле ушу жалган фейктер Америкада да бар да. Россияда дагы бар. Ошолордун чыгарган эмесин чыгарып алып, биздин кыргыздар ушуну чыгарып атат да. Путиндин акыбалы оор болуп калды. Сен Путин менен ишиң эмне? Сен өзүң үй бүлөңдө бала чакаңды тарбиялеп ал, жакшынакай кылып. Кечке телефондо, элде бардыгы. Азыр үйүңдө баланы эркелеткен адам жок. Аялың наркы бурчекте телефондо, эркек бул бурчекте телефондо, балаң наркы бурчекте телефондо, кызың эмне кылып жүрөт көчөдө, балаң эмне кылып жүрөт, аның менен ишиң жок. Un таламай, сагар таламай, эми эртең барып туруп, дагы бир нерсени чейк кылып калса, аны барып талаңыз. Телевизорлор кымбаттайт экенсе, барып телевизор алыңыз. 5тен, 6дан. Муну 2 жыл көтөрүп, 2-3 жыл көрсөтөт. Бул телевизор 10 жылга жетет деп. Бир туугандарым, андай эмес, урматтуу бир туугандарым. Өзүбүзгө келели, урматтуу бир туугандарым. Ачарчылыкты мына өзүбүз алып келебиз да. Талап бириңи үстүнө минип мушташып атасың. Мына Жалал Абадта бүгүн ошондой нерсе болуп өттү. Кандай бул? Аллага байлаңыз жүрөгүңүздү. Аллага байлаңыз. Аллага байлап алсаңыз, Аллах ачарчылыкты ушундай сизге келтирет. Өзүңүз ham кап болуп каласыз да. 20 кап унду коркпой үйүңүзгө барып жыйып атасыз. Жаныңызда коңшуңуз ачка отурат. Бербейсизби бир кап унду ошол адамдарга? Шылыңдап коесуз дагы ошол баягы ошо кембагал адамдарды. Мен 10 кап уну алып койдум. 20 кап уну алып койдум. Силер эмне кап алдыңар? Силер канча кап алдыңар депчи. Бизге 10 келе жетет деп коюп отурат бир туугандарымчы. Алла разы болгон болсо ошо бир туугандарыма. Ошо бир туугандарымдын Алла Таала рызкысын кеңейтип коет да. Жан талашып 10 кап, 20 каптан алып аткан бир туугандарым, бир күндө Алла Таала ушундай унуңузду чиритип коет да. Мына эми Алладан сурайлы, эми дуа кылайлы эми. Алла Таала өзү билет, жамгырды качан токтотот, качан токтотпойт, Алладан гана болот. Ошон үчүн бардыгыңыздарды ынтымактыкка чакырам, бир туугандарым. Башка саясатка, башка мамлекеттин саясатына киришип не кыласыңар? Шунчалык акмакчылыкта темасы ачсаң эле Садыр Нуркожоевдин сүрөтүн коет дагы, бул жерге Ташиевдин сүрөтүн коет дагы, түгүнө качып кетти деп жазып коет. Ким качып кетти? Ачсаң башкада Украинада бирөө качып жүргөн болот. Кичине мындай маалыматты туура кылып чыгаргылачы, Кудайдан коркосуңарбы? Ошентип тапкакча, ошентип таап акча жегенден көрү өзүңдүн чичип боңуңду жебейсиңби? Ушундай эле жалпак тили менен жеткизгендечи. Кудайдан коркпойсуңар да? Кытай мындай деп атат, Кытай долларды жок кылам деп атат. Бардыгы Алладан гана болот. Эч кимден эмес. Алладан гана болот. Ошон үчүн ким бирөөгө көр касса, ошол өзү түшөт. Бирөөгө көр калсаң өзүң түшөсүң. Путин менен ишиңне, Украина менен ишиңне, өзүңдүн тирлигиңди кыл. Ушакчы болуп калдык бардыгыбыз. Элдин пейили бузулду. Пейлиңерди ондойлу, урматтуу бир туугандар. Менде чогуу ондойлу барбыз. Мен ham өзүмдү кошуп айтайын силерге. Бардыңарды жамандабай элем, өзүмдү ham кошуп айтам. Келиңиздер, чогуу ондойлу барбыздын пейили бизде. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.